Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Allah'a maqtoolor, Peygamberimizге salavat aytқаннан кейін, урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулмандар, бир туугандарыбыз. Биз ушул Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы 8-июлда ушул биздин 7-чи чакырылыштагы уламалар кеңешинин жыйынында ушул бир канча токтомдор, бир канча фатвалар чыккан экен. Мына ушулар токтомдорду ишке ашыруу боюнча биз аймактардагы ушул областтардагы казыяттардагы анан имам хатиптерге, анан жалпы жума окулган мечиттерге, анан жалпы эле мечиттерге ушул токтомдорду түшүндүрүү жана ушул токтомдордун негизинде бир статистика ушул жергиликтүүлөрдөн ушул биздин аймактарда кимдер кандай иш жүргүзүп ататтар, бул ушул дини тармактагы иш жүргүзгөндөрдүн, анан жалпы коомчулугубуздун ичинен дагы башка экстремизм же болбосо терроризм же ушундай бир радикалдык көз караштагы адамдар болсо ушуларга дагы түшүндүрүү иштерин жеткирели деп биз азыр чогулуштарды райондук деңгээлдеги имам хатиптерге жана казыяттарда өткөрүп атабыз. Түштүк тарапка дагы бир комиссия кетти, биз түндүк тарапта дагы бир комиссия иштеп атабыз. Ошол чогулушта талаптарыбыз бир жыйынтык берселер, ошол жыйынтыктын негизинде биз муфтияттын деңгээлинде, анан ушул эле өкмөттүк органдардан дагы ушул комиссиянын курамына кошуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, биз ич ара ушул дини тармактагы бир багытты биримдүүлүккө анан бир жакадан баш чыгарып, бир жеңден кол чыгарып, ушул дини башкармабыздын беделини көтөрүү жана ушунун айланасында жалпы элибизге бир терезеде маалымат жетүүсүнү, иншалла маалымат жетүүсү бир терезеден болуусуну негизинде иштеп атабыз. Кудай буйрса, Кыргызстан мусулмандар Азирети муфтийинин буйруктарын тааныштыруу боюнча жыйын болуп өттү. Жыйында ошол бир нече олуттуу маселелер каралды. Аларга токтоло келе турган болсок, эң биринчиси ошол диний кызматкерлердин кийими тууралуу, диний кызматкерлердин алардын ошол квалификациялык талаптарга жооп берүү тууралуу, жалпы облустагы ушул диний кырдаал тууралуу, диний экстремизм, терроризмди алдын алуу боюнча бир нече жыйындар, бир нече ошо сөздөр болду бул жыйында. Кудай буйрса бул жыйындардын аркасынан азыр ошол казыятка, хатибиятка, медреселерге ошо муфтият тарабынан бир нече тапшырмалар берилди. Тактап айтканда ошол кийим кечек тууралуу, бирдиктүү форма тууралуу, жума намазда, жума баянда тууралуу, бирдиктүү темада баяндар өтүлүү тууралуу, имамдардын адеби тууралуу, имамдардын жүрүм-туруму тууралуу бир нече тапшырмалар берилди. Кудай буйрса бул боюнча ошол жакын арада райондордо ошол биздин хатибияттарыбыз имамдарга жыйын өткөзүп, бул тапшырмаларды берип, жакын аранын ичинде бул тууралуу берилген тапшырмалар тууралуу отчетторун жакын арада берет. Кудайым буйрса, ошону менен биргеликте медреселерге дагы ошол бир нече ошол токтомдордун тапшырмалар берилди. Анын эң негизги тапшырмалардын бири ошол ар бир медресеге окуу программага ошол Кыргызстан тарыхы сабагын киргизүү боюнча тапшырмалар берилди. Бул боюнча ошо диний башкармалыктын окуу бөлүмү атайын программаларды иштеп жатат. Кудай буйрса ошол программалар тапшырылгандан кийин медреселерибизде ошол Кыргызстан тарыхы сабагы киргизилип окутулуп баштайт.